Биз бүгүн кесиптештерибиз менен кеңешип, бүгүнкү темабызды, күндүн темасын биз курулуш жана архитектура деп тандап алганбыз. Жана темабызга байланыштуу эле чү дегенде алгачкы коногубуз биздин төрүбүздөн орун алган учуру. Анда эмесе тааныштырсак, Насреддин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш жана транспорт жана архитектура университетинин архитектура жана дизайн институтунун ага окутуучусу Уланбек Искендеров мырза бүгүн таңкы пирамиданын алгачкы коногу. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Мамнун таңыңыз. Кандай келип алдыңыз, Уланбек мырза? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы келдик. Рахмат силерге чакырып. Бүгүн өзүңүз көп болгондой архитектура жана курулуш деп теманы тандап алып, сизди чакырып отурабыз. Сиз бул кесипке кандай келип калдыңыз? Же кичинекейиңизден берки кыялыңыз бул архитектор болуу? Ушул туурасында айтып Рахмат. Ооба, бул кесипчиликти тандап алган себебим ошо өзүмдүн ата жакта чоң аталарыбыз дейбизби, мындай бир уста кишилер болуптур да. Анан ошол кишилердин кандай бир кол өнөрчүлүгүн жанакындай окуу билим аркылуу өздөштүрүп устачылыкты мындай профессионал түрдө жасайлы деген бир негизде багыт алганбыз да ушул кесипчиликке окушту жана ошолорну илим катары байлап ошо билим катары өстүргөнгөчү ошо бирден бир түздөн түз себеп болгон. Анан өзүм дагы бир ошо кичинекей кезинде айтып калат, мындай бир конструкцияга жагына чогулткан үй куруу, тиги машина дегендей бир жөндөмдүүлөр бар окшойт. Анан ошого карап дагы атенен бир багытты көрсөтө алды деп ойлойм да. Абдан жакшы. Бул кызматты канча жылдан бери аркалап келесиз? Өзүм 2004-жылы ушу КГБУста университетинин архитектура жана шаар куруу кафедрасын тапшыргам. Андан 2010-жылы 6 курс соң бүткөндөн кийин бүтүрүп эле дароо эле ушул жетекчим Өмүралиев Дүйшөн агай ушул аспирантура окуусуна сунуштады. Ушул окулган базанын негизинде дагы келечекте ушуну толук мындайча айтканда илимий жактан алып кетип, ошого долбоорлор менен бирге шайкеш келтирип, келечекте бир жакшы бир ачылыштарга мындай бир жол түзө алат го деп алда киши ишенсе керек. Анан ошол 2010-жылдан баштап эле кафедрада калып калдым. Кафедрада калып уже быйыл буюрса 7 жыл болот. Ошол жерде иштеп, балдар менен чогуу окуп дегендей биргеликте иш алып барабыз. Шакирттерди даярдап келатасыз. Ооба. Эң сонун азыркы учурда мына ушул сиздердин окуу жайда болочоктогу архитекторлорду даярдоо кандай абалда жүрүп жатат? Болжол менен жылына канча кесипкөй адистерди даярдап чыгарасыздар жана алардын канчасы кесиби боюнча эмгектенет болжол менен? Эми бул архитектура деп азыр ушул күндө аябай актуалдуу болуп атпайбы? Буга чейин болуп келген, боло бермекчи. Бирок бул өзү эгерде адам ичинде окуучу деп коет, абитуриент айрагында мындай кандайдыр бир таланты болсо, ошону өздөштүрүп ала алам, ушу меники деп ишенсе, ал мындайча айтканда сөзү бүтүп алат да. Анан кээрлер бар, мындай эптеп диплом деппи же убактылуу бир кыялданып коюп анан чыдап коебу, андай да кездешет да. Бирок бизден ошо жылда бир 100дөн ашыгыраак абитуриент тапшырат. Алардын бир 60-70% бүтүп чыга алат да окуунучу. Анан бул бир жагы. Экинчи жагы биз ушул быйыл буга чейин система окуу системасы кичине бөлөкчө болчу. Специалитетте 6 жыл 6 курс окушчу. Ушул жылы биз ошол специалитетти аяктап документтер мындайча айтканда келип бүттү. Анан кийин бакалавр системасына өтүп кеттик да. Бул өзү эми архитектура 5 жыл окулат да. Ошол 5 жылдын арасында окуп, ошол керектүү бүт ошо архитектурага керектүү эң негизги болгон базовый мындайча айтканда сабактарды чогуу өтүп, бүтүп алганга мүмкүнчүлүгү аябай чоң да. Бирок ошонун эле негизинде булар ошол жогорку окуу жайын бүтүрүш үчүн дагы эле алда окуш керек магистратура деген. Ошентип бул жаңы система да окугандар быйыл биз биринчи жолу бүтүрдүк да. Биринчи жолу бүтүрүшү да быйыл чыккандары. Айта кетсек, арасында бир эгерде 100% ала турган болсок, пайыз анын 60% жакшы бүттү да. Алар да ошо келечекте буюрса ушул жылдан баштап ойлойм магистратура окуусун улантып, калгандары болсо ошол өз кесипчилиги менен иш алып барат го депчи.
Эң сонун Мындан жакшы. Айтсаңыз, мисалы, азыркы жаш архитектор, тагыра айтканда, өзүңүз эле баягы билим берип жаткан, окуп жаткан студенттер. Ошолордун арасында бир жакшы идеяга бай, бир биздин өлкөгө жакшы бир архитектурасы абдан бир кооз, жакшы жаралган бир нерсе ойлоп табуучу студенттер барбы араларда? Өзгөчөлөнгөн студенттер. Албетте бар, ооба. Ал студенттерди ошо башынан баштап мындай айтканда куратор болуп баштаганда мындай чогуу 5-6 жыл чогуу болуп калдык. Анан алар өзү деле өзүң карындаш иниңдей эле таанып калат экенсиң да. Алар мындай айтканда ичинде таланты бар да, күчтүү. Ишенем, алар келечекте Кудайым буйрса ушул өз шаарына, элине, жерине кызмат кылып, кандай бир жаңыча бир улуттук бир архитектуранын улап кетүүчүлөр деп ишене алам да. Фамилияларын айта кетсек, Жакшы болот, айтыңыз. мисалы Камчыбеков Азамат деген, Конокбаев, Ишимов, Акматов, Бегматов, Исаков. Азыр сизди алар көрүп жаткан болсо сүйүнүп калды болуш керек. Көбүнчө таарынбасын, айта албай калдым мен. Көп да. Айтайын деген бул балдар негизи ошол мындай таза, мындай бир үмүттө ушул келечекте кыргыздын архитектурасы өзүнүн жүзүн таап, дүйнөлүк аренада көрсөтө турган бир үлгү боло турган бир архитектура деп мындайча айтканда идеяларын кошумча кылып атышат да. Анан биз аны албетте колдойбуз. Эң сонун. Уланбек мырза, негизи эле эң мыкты адис болуу аябагандай көптөгөн эмгекти талап кылат. Жана ошол эле учурда мына ошол алган билимди, өзүңдүн өнөрүңдү бирөө менен бөлүшүү, ал деле толгон токой эмгек, канча деген күнү түнү эмгектенүүнү талап кылат. Бул учурда бул сиз үчүн кайсынысы оңой болду? Мындай өз алдынча архитектор болуп иштеген оңойбу же болбосо ошо алган билимиңизди башкалар менен бөлүшүү оңойбу? Рахмат. Бул ушул окуу жайым жаңы эле бүтүп, ошо жанагы айтып кеттим, өйдөрөөк аспирантура тапшырып алдым депчи. Мындай мал болуп калды да. Окуу өзүңүздөр билесиздер, аябай мындай кичине татаалыраак келе турган, архитектура кесипчилиги жагында андан неше мындай кичине оорураак келет да. Анан кийин ошол аспирантура менен окуп, жанакындай диссертация жазуу менен практика жүзүндө кошуу экөө кичине мындайча айтканда экөөнү кошсо болот, бирок кичине оорураак келет да. Бирок ошо илимий жакта андагандан кийин көбүрөөк ошол илимий жакка басымыраак кылгандыктанбы, практика жүзүндө мисалы фирмалар дейбизби, өзүнчө жанагы сала турганга биринчиде ойлодум да, мындай теория жагынан, идея жагынан концепциясын түзүп алып, ошону бүт түйүнөн баштап аягына чейин мындайча айтканда чыгарып алгандан кийин, базасы, моделин түзүп алгандан кийин, ошонун негизинде салса өтө мындай бир туруктуу өзүн улап кетүүчү, кайта ошону модельге жата турган бир объекттер туруш мүмкүн да. Бул чет мамлекетте дейбизби 100% далилденген, бул өзүнүн теориясы бар. Ошол сымал мындайча эмеге такалам да. Эгерде ошол любой эле бир предметти, объектти алып, ошону практика жүзүнө ашыра турган болсок, биринчи анын жанагындай концептуальный теоретический моделин түзүп алып туруп, ошонун негизинде курсак, абдан мындай бир көп талаптуу, мындайча айтканда многофункциональный болуп иштеп берет эле да, биринчиденчи. Анан кийин сиз айтып кетиңизби, жанагы ооба, окуп атып, анан кийин дагы окутуш, бул эки жакшы нерсе. Өзүң дагы ошо чогуу ошо балдар менен окуп дегенде илимиңди, ошо болгон кызыкчылыгыңды көбөйтүп, ошонун практика жүзүндө бекитип, ошо менен биргеликте иш алып баруу, жанагындай проект аркылуу, макет жасаа менен чогуу бирге бул өстүрөт да адамдычы, сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү. Уланбек мырза, мисалы жаш ата-энелер балдарын мына ушул келечекте архитектор болууга жөндөмү бар экенин кантип байкаса болот, эмнеден улам байкаса болот? Жакшы, кичинекей баланын бул ойлойм да, ошол кичинекей болор бала, мына кыз айса болгон деп койчу эмеспи? Ошол сымалбы дейм да. Эгерде ал бала эми кичинекей кезинен билинип калат да, алчы өзү мындай шыктуу да, билем отуруп билемки нерсени курап, ошо таш болсо таштын бир образында бир үйдү көрө алат, же болбосо бир кишини көрө алат да, мындай карасаң эле таш эле өзүчү. Бирок ошол ар жагында кандай бир мындай скрытый интеллект бар да, ошол жанакындай чыгармачылык, творческий потенциал да, ошону өнүктүрүүдө эгерде ата-эне көрүп, ошону байкап кала турган болсо, ошол багытта алып бара турган болсочу, мисалы мажбурлабастан, мисалы сен тиги бул кесипчиликке барасың, же өзү мындай көңүлүнө жакпаганга түртүп деле кереги жок да, ошо ата-эне деле
конечно баласына жамандык кылбайт. Эгерде ошону көрүп мындай бир аныктап ошону биле турган болсо, ошол багытта жөнөп жумшап койсо, мисалычы курс кезинде эле, мисалы кичинекей кезинде, анан окуп бүткөндөн кийин ошо вуз кезинде курстарга алып барып дополнительно жанакындай бизде азыр көп кружоктор ачылып атпайбы? Ошого кандайдыр бир кызыгуусун көбөйтүп койгон болсо, мен ойлойм бул албетте ал өрчүйт да, анан кийин ал өзүнүн кесипчилигин оңой эле таап кете алат деп. Эң сонун Уланбек мырза, биздин колубузда сиздин аябагандай көп жетишкендиктериңиз, сыйлыктарыңыз турат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сан жеткис, санап бүткөнгө аябагандай көп убакыт кетет экен. Айтсаңыз, Уланбек мырза, бул жакта көптөгөн долбоорлорго, көптөгөн сынактарга катышыптырсыз. Жалпысынан буга чейин канча долбоор менен иштедиңиз жана канчасына катышып, канчасында жеңүүчү аталдыңыз дегендей? Рахмат. Кыскача маалымат бересиз. Ооба, бул мындай долбоорлорго катышуу себеп бирден бир ошол кыргыздын архитектурасын, жанакы улуттук архитектура дейбизби, көчмөн архитектура дейбизби, ошол кыргыз өзүнүн ордун дүйнөлүк аренада таба алат деген бир ишенимде да. Мисалы бөлөк өлкөлөр карай турган болсок, өздөрүнүн архитектурасын тагып, шаарлар куруп атпайбы? Ошол сыман эле биз дагы ошондой бир чоң бир таза багытка бурулсак, мисалы архитектура жүзүнчү, биз оңой эле мындай дүйнөлүк ареналарда баарлашуу катарына кирип кете элек да. Анан кийин мисалы Кытай өлкөсүндө архитектурасын карап тааныйбыз, Англияныкын эле кайсы өнүккөн өлкөлөр албайлы, ошондой эле кыргыздын архитектурасы бар да өзүнүнчү. Мындай заманбап, келечекте кыргыздын мисалы шаар кандай болуш керек деген суроого эмнеден туруш керек, анын үчүн эмне болуш керек деген бир чоң суроолор бар да, ошого жооп бериш үчүн азыртадан мындайча айтканда камын көрүш керек да. Анан ошого байланыштуу эле ушул сынактар жарыяланганда биз колдон келишинче аракет кылып аттык, баардыгына катышкангачы, мисалы бирөөнү өткө көрбөстөн, ооба жакшы, арасында биринчи, экинчи, үчүнчү месторлорду алып аттык, баары мындай ойдогудай боло бербейт экен, бирок бул эмнени көрсөтөт? Бул ошол конкурс жанакындай сынак аркылуу адам только өсө алат да. Ошол өзүнүн чыгармачылык жанакындай долбоорун менен бөлөк, мисалы бөлөк адис менен салыштырып көрүү гана, метод менен гана бул өсүп, ушу талдап кандай жанакындай деңгээлде баратканын салыштырып көргөнгө бир чоң, бир жакшы бир площадка деп ойлойм да бул өзү. Анан ойлойм, ушу Кудайым буйрса, ушул долбоорлор негизинде ушул долбоорлор ишке ашып, четинен салынып баштаса, бул Кыргызстанга өтө эле чоң экономика жагынан, социалдык жагынан, өнүгүү, курулуш жагынан өтө бир чоң прогрессивдүү бир жолдор ачып берет эле депчи. Андан жакшы. Ушул жогоруда айтып калдыңыз долбоорлор жөнүндө. Кыргызстанды бир 20-30 жылдан кийин келечекте кандай баягы архитектурасы канчалык деңгээлде өнүккөн өлкө деп элестете аласыз? Рахмат. Ошол мен абдан терең ишенем. Бизде азыр бул жерге алып келген жокмун. Ошол Кыргыздын шаары жөнүндө кандай болуш керек деген бир макеттер, моделдер, мындай бир концептуалдык долбоорлор бар эле. Кудайым буйрса, ошо мен ишенебиз биз терең, ошол 25-30 жылга чейин аракет кылабыз болушунча, ошол Кыргыздын өзүнүн бир шаарлары пайда болот депчи. Мисалы биз буга чейин дагы көлдүн жээгинде мындайча айтканда этно шаарча деп долбоор кылып келгенбиз. Ал ошол базасы дейбизби, ошол Нукура өзүнүн ичиндеги духу дейбизби, ошол көчкөндөрдөн алганда кочевой да, мобильный город деп коет. Мындай ошол мисалы боз уйгандай, любой моментте тургузуп мындай кайта чогултуп алып кетсең болот да. Бирок ал шаарды түз эле андай элестетпеш керек. Ал балким ошол мына мобильный дегенде курал өсүлүп, ошол конструкциясы жанакындай гибкий болот да, гибкий инфраструктурасычы ошол ылайыкташылат да. Анан кийин ошол шаардын негизинде Кыргыз дагы мындайча айтканда көрсөтүп, дүйнөлүк аренада чыгып, ошо өзүнүн салты менен, тили менен, улуттук байлыгы менен бөлүшө алат деген бир дагы бир ичинде идеясын камтыйт да. Анан жаңы бир образдар пайда болот да. Анын ичиндечи мисалы жанакындай вертикальный деп коет системасын, ошону кандай чечиш керек, ошол жерде дагы көрсөтүлгөндө, буюрса анда көрсөтүп алсак болот. Андай концептуалдуу долбоорлор уже мындайча айтканда чечилип чыккан да, буюрса. Түшүнүктүү. Уланбек мырза, акыркы учурларда Кыргызстанда жана Борбор калабызда курулуп жаткан имараттардын сапаты сизди канааттандырабы? Архитектуралык дизайны дегендей. Ооба, рахмат сурооңузга. Азыр
Кыргызстанда биз көрүп жаткандай тагыраак айта турганыбызда Борборуста аябай көп мындай курулуштар көрүнүп жатат. Анын арасынан сиз айткандай мындайча айтканда жакшылар дагы бар, айтпайм жаман деп, бирок кичине мына жанагы талапка кичине келбегендер дагы бар да тилекке каршы. Бул ошол ойлойм да эки багытта кете алат депчи, кетип баратат. Биринчиси ошол биринчи группасы ойлойм ошол чындап ушу кыргыздын архитектурасын жана вертикалдуу түрүндө өнүктүрөлү деген бир багыт алып барышат. Экинчиси болсо кандай бир жанагындай коммерция түрүндөчү, акча кылабалы там деген бир себепте да. Бирок ошол салынып аткан азыркы имараттар ошол улуттук дагы бир басып кетет элем, ошол басып белгилеп, ошо улуттук колоритин унутпаса, ошону кошуп, ошо кыргыздын архитектурасы экенин көрсөтө кетсе, өтө бир жакшы болот эле да. Анан кийин мисалы батыштын эле көбүнчө туруп атпайбы? Алардын мындайча айтканда маданияты, алардын өзүнүн ошондой жүзү архитектуралык. Бирок ошол кыргыздык кандай болуш керек? Бизге кандай типтеги үйлөр жанакындай жарашат? Өзүнүн планировкасы бар да, өзүнүнкүчү. Анан ошол негизинде бизге ылайыкташтырылган, ошол долбоорлорду кандай бир улуттук эле жанагы сыртында декорун көрсөтүп койбостон, еще функционал жагынан дагы бизге мындайча айтканда адаптация болгон бир проекттер болсо, ойлойм бул келечекте өтө кандай бир көп жайлууга аябай мындай жолду жакшы ачып берет эле да. Бүт ошо Кыргызстан боюнчачы, бишкек эле шаарында эле эмес, бүт Кыргызстандын шаарларынын ичиндечи. Уланбек мырза, айтсаңыз, мисалы үчүн батыш өлкөлөрүндө аябай архитектурасы кооз салынган имараттар көп. Алыс кетпейли Казакстанда дагы абдан архитектурасы абдан жакшы кооз имараттар көп да. Биздин Кыргызстанга дагы ушундай имараттарды салууга биздин Кыргызстандын жерлери туруктук бере алабы? Бере алат деп ишенем. Буга дагы далилдер бар. Салса болот. Мисалы андай атап кетсек, мисалы Япония, да, аякта керек болсо күнүнө или жумасына 1-2 жети тиреп турат да, бир 7-8 балга чейин. Бизде Кудайга шүгүр мына андай деле байкалбайт. Салса болот, бийик имараттарды 30-40 этажга чейин деле салса деле болот. Буга жанагындай биринчиден ошо жакшы бир долбоорлор керек, экинчиден бул техника курулуштарына ошого жана жабдуулай турган техника жагынан керек. Анан албетте жанагы булга дагы ойлойм ошол өзүнүн салым кошо турган кандай бир мамлекеттик деңгээлде ошондой бир программа түзүп бере алса, мындайча айтканда бирлешип иштегенде, мисалы заказчик болобу, ошол архитектор болобу, өкмөт болобу, ошо биргеликте ошол нерселерди чогуу алып барса, сөзсүз мындай нерселер тургузса деле болот да. Бул ошо канчалык мамлекет өзү кызык экенин көрсөтүп алат да бул жердечи. Мисалы Казакстан деп калдыңыз, ал жерде тиги президент өзү башкы болуп ошол архитектурага көз карашы, ал мындайча айтканда түшүнөт да, түшүнүп ошол керек экенин байлап атат да түзмө-түзчү. Ошондуктан бул президенттик архитектура деп айтсак деле болот ал жерде. Алардан түздөн-түз бир кандай бир кадам шилтеп атышат, ошол өзүнүн улуттук казак архитектурасын тапкангачы, алар таап атышат деп таап атат да, көрүп атабыз. Бул жакшы бир орто Борбор Азияга мындайча айтканда жакшы бир үлгү деп санайм да. Түшүнүктүү. Уланбек мырза, бул эч кимге сыр эмес, сиздей болгон кесипкөй адистер чет өлкөлөрдөн чакыруулар түшсө, ошол жака эмгектенгени кетип калат. Ал эми сизде да мына ушундай ой болдубу? Чет өлкөгө барып эмгектенсем ушул кесибим боюнча. Бул баарыбызга эле белгилүү, ал жакта бул жака караганда көбүрөөк эмгек акын төлөп беришет дегендей. Сизде да ушундай ойлор болобу? Биз мындай, рахмат, мындай болгон. Биз 2013-жылы ошол МФГС деген организация аркылуу жаш архитекторлорду СНГ боюнча Белоруссия өлкөсүндө Могилев шаарында симпозиум өткөн. Ошол жерге жаш архитекторлор да СНГдан чакырылган. Биз ошол жерге кесиптешим Кайрат Назарбаев экөөбүз чогуу барганбыз. Барып ошол жерде катышып, ошол 14 өлкөдөн келишиптер болду. Жаш архитекторлор баарлашып барган себеби ушу мастер-класс көрсөтүү
негизинде болгон да. Анан кийин ошо 14 өлкөдөн келген жаш архитекторлор өзлөрүнүн долбоорлору менен тааныштырып, биз менен баарлашып сүйлөшүп калдык да. Анан ал жерде эң чакырылып ошол жерге мастер-класс көрсөтө турган бул Фабио Панцери деген итальянский архитекторду чакырышты. Ал киши өзү опуту архитектура жактан аябай мындай жакшы өздөштүргөн экен. Милан шаарынан фирмасын ачып, мындай бир өзү иш алып барат экен да. Анан биздин работаларды көрүп, жумуштарыбызды көрүп, баарлашып, анан жаап калдык да, мындайчачы. Анан кийин мага өзү айдале айтты. Биздин могу фирмага келип иштешпейлиби депчи, андай бир контракт түзүп, анан мен көп мындай кызыктыруу эмелер болду да. Анан айттым да, барат элем. Бирок мен окуум бар. Азыр аспирантура окуп аттым, диссертациям биринчиден, экинчиден мага мындай күтүлбөй мындай күтүүсүз болуп калды да. Мен өзүм дагы кичине даяр эмес элем ага. Анан кийин ошо окууну бүткөндөн кийин Кудайым буйрса көрөбүз деп мындай жооп бердим да. Анан кийин мындай сиз айткандай болду да, көп эки жерге чакырылчу. Бирок ошол бир эмнегедир ичимен мындай көп деле аяка жака тартпайт да. Эмне дегенде ошо андан көрө ушул жер деле, өзүмдүн жерим деле, Кыргызстан деле, өнүктүрүп өздөштүрүп алсак деле болот. Биякта деле Кудайым буйрса келечеги кенен ошол мына жаш мындайча айтканда единомышленниктер келип атпайбы? Ошол биргеликте ошо Кыргыздын жаңыча бир архитектурасын куруп алабыз деген бир ойдобуз да. Сизде бул жактан патриоттуулук сезими кармап турат. Андан жакшы. Уланбек мырза, сизге таң эрте келип бизге кеңештериңиз менен бөлүшүп, жана өзүңүздүн ой пикирлериңиз жөнүндө айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге албан ийгиликтер. Сизден дагы да болсо келечекте буйруса, Кудай буйруса, тарыхый мааниге ээ болгон имараттардын долбоорлорун күтөбүз. Чоң рахмат сизге. Рахмат, сизге рахмат.